Бир дагы жерде саат 10-дон кийин бардык тойлор токтош керек. Оюн зооктор токтош керек. Түнкү клубдар токтош керек. Кафе, ресторандар ишин токтотуш керек түнкү саат 10-дон кийин. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир ошол ресторандардын оюн зоог өткүзгөн же болбосо жанагы тойлорду өткүзгөндөрдү ушул тартипке баш ийбей турган болсо, анда светтерди өчүрүп койгула. Светтерди өчүргүлө. Бул биздин өкмөттүн кабыл алынган токтомунда так жазылган. Аны аткарбай атпайсыңарбы? Ошондуктан бүгүндөн баштап, мына бүгүн 13 ноябрь, бүгүндөн баштап бир дагы жерде Кыргызстандын бардык территориясында саат 10-дон кийин той болбош керек. Тойлорду 10го чейин жасагыла. 10-дон 10 мүнөт өткөндө ресторандардын свети толук өчүш керек. Толук өчүш керек. Анан кийин кээ бирлер айтат, мен ресторанда жыйнашым керек эле. Мен ресторандын идиш аягын жуушум керек эле. Ошондуктан мен дагы 1 саат, дагы 2 саат деп жанагы калпты сүйлөшүп туруп тойлорду узарткандар бар. Андай болбойт. 10 болду, ресторан свети өчөт. 10го чейин баарын бүтүрүңүздөр. Тоюңуздар да бүтүрүңүздөр, оюн зоогду да бүтүрүңүздөр. Жана ошол идиш аягыңарды дагы жууп тазалап бүтүрүп алгыла. Же болбосо эртеси менен келип саат 8-ден 9-дан келип даярдангыла. То есть саат 10-до дагы бир жолу айтайын. Урматтуу мэрлер, акимдер, облустун президенттеги өкүлдөрү, силерге тапшырма. Саат 10-дон баштап 10го чейин той 10-дон кийин, түнкү саат 10-дон кийин бардык тойлор, оюн зоог, түнкү клубдар бардыгы светтери өчүрүлүш керек. 100%. Анан мына экөөсү өчүп, бирөөсү өчпөй калыптыр. 5-өсүн токтотконбуз, 6-чысы иштеп аткан экен, көрбөй калыппыз дебегиле экен. Кайсыл жерде иштеп атканын көрбөй калган мэр болсо, билбей калган аким болсо, же байкабай калган губернатор болсо, алар жоопко тартыласыңар. Мен мындан ары мына бүгүндөн баштап бардык коргоо органдарына, коопсуздук органдарына тапшырмаларды берип атамын. Ушул маселелерди тыкыр көзөмөлгө аласыңар. Себеби силерге токтомду кабыл алып бердик, токтомду да аткарбайт экенсиңер. Мына токтомду кабыл алып койду өкмөт. Бирок бардык эле оюн зоогтор 12-1-ге чейин болуп атат. Караган эч ким жок. Эми мындай болбойт. Ошондуктан ушул маселеге өзүңүздөр жакшы көңүл буруңуздар деп айтмакчымын.